Ассаламу алейкум достор, бүгүн биз сиздер менен ушундай пирог жасайбыз. Эң оңой жана эң даамдуу пирогтордун бири. Сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр, аябагандай жумшак жана аябай даамдуу. Бизге керектелүүчү азыктар: un, сөзсүз түрдө үй температурасында кефир, сумай, жумуртка, сахар жана сода керектелет, жана чымчым туз. Эң алгач сахарыбызды, жумурткабызды жана чымчым гана тузду салып, жакшылап агарганча аралаштырып алабыз. Биздин массабыз ушундай сонун болуп чыкты. Эми биз кефирге соданы салып, аралаштырып, андан соң массабызга куюп алабыз. Ушундай соданы салгандан кийин биздин кефирибиз көбүрөөк чыгат. Андан соң биз сумайыбызды куюп, дагы бир аз аралаштырып алабыз. Андан соң сөзсүз түрдө бул жерде биздин унубуз электен өткөрүлүшү керек. Унубузду 3 бөлүккө бөлүп салып алабыз. Биздин массабыз ушундай коюу болушу керек. Дайым болгон массабызды идишибизге салып, ысып турган духовкада 160-170 градуста 30-35 мүнөт бышырып алабыз. Бул жерде менин формам кичкей. Эгерде сиздер духовканын истине жасайм десеңиздер, ушул эле рецептти көбөйтүп алып жасасаңыздар болот. Биздин пирогубуз бышып чыкты. Бышканын ушинтип текшерсек болот. Эгерде кургак болсо бышкан болот. Үстүн каалагандай кылып коздоп алсаңыздар болот. Мен сахарный пудра менен коздоп алдым. Бирок пирогубузду сөзсүз түрдө муздагандан кийин кесебиз. Мен ушинтип кесип алдым. Даамы сонун кыздар, жумшак. Баарыңыздар жасап көрүңүздөр. Эгерде жакса, досторуңуздар менен бөлүшкөндү, каналыма катталганды жана лайк басканды, комментарий жазганды унутпаңыздар.